Мышыктын карылыгы жетип чычкан кармап жешке кудурети келбей калды. Анан bir gün ойлонуп отуруп чычкандарга барды. Мяу, кымбаттуу туугандар, мен карадым арыдым. Өткөн кеткен күнөөм болсо кечирип койгула. Жаш кезде түшүнбөстүктөр болот экен, эми таттуулашып тууган болуп жүрөлү. Бири-бирибизге чоңдук, зордук кылбай тынч жашайлы. Кайбир иштеримди эстеп, өзүм да катуу уялам. Мындан ары силерге тийбейм. Сопулукка баш койдум. Мяу, эгер ынтымакка келсеңер, күндө 3 маал жанымдан чубап өтүп алымды сурап тургула. Мен да силерге жардамдашып турайын. Мяу. Чычкандар мышыктын бул сөзүнө кубанышып, күндө чубап өтүп алын сурап турушту. А мышыктын амалын чычкандар эч бир сезишкен жок. Ал бурчка тынч отуруп алып чычкандарды чубатып өткөрүп жиберет да, эң акыркы чычканды басып алып жеп коет. Күндө 3 маал 3 чычкан жеп өз ишине ыраазы болуп жата берет. Күндөрдүн биринде чычкандарды мыксы, шылк мурун менен былк мурун өздөрүнүн көбөйбөй эле азайып баратканын сезет. Ана мышыктан шек санашып аңдып калышат. Bir günü şılk murun aldığa, былк murun артка түшүп, бардыгы өтүп бүткөндө бири-биринен үн чыгарууга убада кылышып, мышыктын алдынан чубап өтүшөт. Өтүп бүткөн кезде алдыдагы шылк мурун кыйкырат. Барсыңбы, былк мурун, барсыңбы? Мен баратам, түгөлбүз. Мышык былк мурунду жей албай калды. Арадан да көп күндөр өттү. Мышык бир да чычкан кармай албай, анан ачкадан өлмөй болду. Акырында ачуусу келди да эң артта келаткан шылк мурунду качырып сала берди. Алдартын абайлап жүргөн шылк мурун булт берип ийинге кире качты. Аны көргөн чычкандар мышыктын алдамчы экендигин билишти. Ошондон кийин чычкандар жолу бой коюп, баягы ач көз мышык ачкадан өлүптүр, бөбөктөр. Кыргыз эл жомогу мышык, түлкү, аю жана карышкыр. Мышык bir күнү иттен качып баратса алдынан түлкү чыкты. Мен азуул айвандардын падышасымын. Сенин үйүң кайда? Сага конокко келдим. Мяу. Мына менин үйүм мында. Түлкү ар жагына бир чыгып, жылмаңда бирийинге ээрчитип барды. Мяу, сени азуулуу айвандарга кабар кыл, мени жакшылап конок кылышсын. Мяу. Түлкү жас оол болуп, азуулуу айвандарга бара жатса алдынан карышкыр чыкты. Түлкү кайда баратасың? Биздин үйгө азуулуулардын падышасы мейманга келип калды. Тамак канда деп жиберди. Карышкыр бир кой жетелеп алды. Түлкү андан ары жүгүрүп баратса алдынан аю чыкты. Түлкү, сен кайда чабып бара жатасың? Аюке, биздин үйгө азуулуулардын падышасы мейманга келип калды. Тамак камдагын деп анан мага айтты. Ошондо аю бир торпогун жетелеп алды. Аю карышкыр түлкүчө мышыктын үстүнө келди. Падышага көнө түшкөн сен тамак бергин деп аю менен карышкыр торпогун коюн өлтүрүп түлкүгө беришти. Мен падышаны ырактан көрөм. Аю ушинтип карагайдын башына чыгып кетти. Мен мына бул жерден көрөм. Карышкыр ийиндин оозундагы чөпкө жашынып жатты. Падышаке, сыртка чыгып тамак жеңиз. Ошентип түлкү мышыкка кабар берди эле. Ал ийинден чыгып тамакты кыр этип кырылдап жей баштады. Аю карагайдын башында турса дагы коркуп отурду. Падышаны көрөйүн дегенде карышкыр чөптү кыймылдатып койду эле. Мышык чычкан экен деп жутунуп калды. Карышкыр мени көргөн экен деп былк этпей калды. Карышкыр чыдай албай чөптү кыймылдатты. Мышык секирип барып басты эле карышкыр тура качты. Баягы мени кууган ит экен деп мышык карагайды көздөй чыга качты.
Meni görüp koygon eken dep Karagayda gayu kaçam dep uçup öldü balдар. Vengir jomogu altın dep atalat. Katika kişineke aynek çöşüğün koluna alıp akırın bölmesinden çıktı. Ayavay eti baskanlık için tilin sırtqa çıkarıp alganında baykagan жоқ. Kolundagı jönököy çöйчек эмес. Бул идиште Katиканын эң жакшы көргөн кичинекей балыгы бар эле. Анын аты Алтын болчу. Аны Катикага апасы 7 жашка чыкканда белек кылган. Ал күндөн бери Катика кайда барса алтынды кошо ташып жүрчү. Кечинде уктаарда да төшөгүнүн жандагы столго коюп койчу. Буга чейин алтын башка балыктар менен чогуу, чоң бөлмөдө жашачу. Ал жер кооз жана ыңгайлуу эле. Бирок Катикага келгенден бери ал анын сүймөнчүктүү балыгына айланды. Катика балыгы менен Марикага баратты. Ал анын классташ эле. Алар бир партада отургандыктан Марикага күнүнө айта берип, анан бүгүн аны көрсөткөн алып баратты. Марика суук тийип калгандыктан үйүндө жаткан. Катика менен анын балыгын көрүп ал аябай кубанды. Айнек чөйчөктү алып бир топко дейретик деди. Балыкты жакшы көрүп, мыкты сапаттарын айтып кирди. Анан Катиканын үйгө кайта турган убагы жакындады. Кеч кирип баратат. Анын үстүнө апасынан 1 саатка гана суранып келген эле. Марика алтынды бир күнгө таштап кетүүсүн андан суранды. Катика укмаксан болуп койду. Себеби алтындан бир да күн айрылыксы келген жок анын. Катика көчөгө чыкканда кар жаап жаткандыктан жолдор ным, суу болуп турган. Сууну жээктеп басып баратып бир баланы көрүп калды. Баланын желкесинде кооз тотугуш кондурулган экен. Абасуук, 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 абасуук. Тотугуш ынтып сүйлөп жатыптыр. Катика тотугушту тиктеп таң калды. Балыгымдан көрө ушундай сүйлөгөн тотугушум болсо деп ойлонду. Баланын тотугушунун өнөрүн дагы көрүү үчүн алардын артынан түштү. Дал ошол мезгилде буту тайып кетти. Колундагы айнек чөйчөгү жерге кулап түштү. Алтын кардын үстүнө секирип жатты. Ал 2-3 секундада дарыянын сууларына кошулуп кетти. Балыкты жоготкон Катика аябай капаланды. Мунун ордуна тотугушум болсо деп ойлогон үчүн ал уялды. Кап, бүгүн балыгымды Марикага эле таштап койсом болмок экен. Ушинтип аябай өкүндү. Бирок эми кеч болуп калды балдар. Ушуну менен кел бөбөгүм жомок деген бүгүнкү уктурубуз аяктады. Кайрадан жолугушканча саламатта тургула бөбөктөр.